Аузубиллахиминашшайтаниррajим. Бисмиллахиррахманиррахим. Өткөндө мен видео кайрылуу жасадым эле. Кемпират сактагыч боюнча өз пикиримди айтып, билген адам катарында, мурдагы депутат катарында, анткени 95 жылы биринчи акылышка шайланып атканда ушул суу сактагычтын астында калган жерлердин ушу ээлеринин урпактары менен суранышкан эле. Эч компенсация алган жокпуз, ата бабасынын жери калып калды деп. Ошо боюнча мен Турдахун Усубалиевке жолуккан элем, ал өзү жолукту мага. Анткени ага чейин мен 3 жолу өз пикиримди гесттер аркылуу бердим эле, анда интернет жок эле. Ошондо чакырып алып айткан эле, элиңе барып айтып кой, мен барганы каалабайм, элдин маанайын түшүндүрөм. Кемпирабадты ошол мезгилде Шараф Рашидов күчкө салып алып алган, анткени ал кандидат член политбюро эле. Мен жөнөкөй биринчи секретарь элем компартиянын дейт. Ошон үчүн айтып койду ушуну деп. Жүрүңүз десем, эл күтүп атат десем, барбай койду. Ошону айтып койсом, биринчиден азыр Кемпирабад маселеси боюнча бир чагымчылык кылып, даже бул жерде Кыргызстандын кызыкчылыгын эске албагандар, ушу Өзбекстан менен кагыштырга чейин барабыз дегендер бар болуп атат бул жерде. Экинчиден болсо, негдир Турдахун Усубалиевдин тарапчылары да мага капа болуп калдыр. Мен болгон чындыкты айттым. Эгерде калп айткан болсом, анда мен азыр кечирим сурайт элем. Бирок мен болгон нерсени айттым, болгон бул деп туруп. Ал кезде мен шайлоочулар мага күбө, мен барып отчет бергенмин. Ошол Кемпирабад суу сактагычтын айланасында айылдарга барып отчет бергенмин. Мына силердин наказыңарды аткардым, Турдахун Усубалиевке жолуктум, айттым маселеңерди, келбейм деп атат. Бирок сөздөрдү айтып койду. Анда ушу күчү жетпей, ушу суу сактагычтын жерин берип салган экен Өзбекстанга деп туруп. Анан катуураак сүйлөгөн сөздөрүмдү айттым элге. Турдахун Усубалиевич экөөбүз уруша кеттик деп туруп. Бул бардык нерсеге тарых Аллах күбө. Экинчиден болсо 95, 96, 97 жылы биринчи чакырылышта жогорку кеңештин архивтеринде бар. Ушундай эле сөздөрүм ишенмегенде көтөрдү ошол маселени. Даже керек болсо ошол мезгилде 95 жылга чейин легендарный парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов ал жактан өтөм десе, Кемпирабадты аны токтотуп өткөрбөй койушкан. Ошондо чоң саясий жанжал болгон. А мен депутат болуп, мына бул далилдердин бири 96 жылы Сатыбалды Жээнбеков Раматтылык партиялашым өтүп кеткенден кийин анын ордуна иниси Жусуп Жээнбековди депутат кылабыз деп барганда, ошондо мен менен кошо азыркы бүтүн Кыргызстандын лидери, атын айткым келбей атат, Доромек Садырбаев Раматтылыкка калабыз, мен үчөөбүз барып Жусуп Жээнбековге жардам берген элек. Анан биринчи турдан кийин экинчи тур башталганда алар экөө кайтып келе берген, мен калып калдым сузакта. Калып кийин шайлоо бүткөндөн кийин Жусуп Жээнбековбуз автоунаасында келип атканыбызда Кемпирабадка келгенде бизди милициясы токтотту, чек арачылык токтотту. Анан мен өзүм депутаттык кагазым, мандатымды көрсөттүм. Жок дейт, сиз Кыргызстанда депутатсыз дейт, Өзбекстанга өтпөйт бул кагазыңыз дейт. Токтоңуз, өткөзбөйбүз деп өткөрбөй коюшту. Анан кийин дипломатиялык паспортумду чыгардым. Тууган, мен дипломатмын. Сен мени кармаганы, машинаны өзүм токтоткон укугуң жок десем, бул документибиз биринчи жолу көрүшүбүз, дипломатиялык паспорт ишибиз жок дейт. 1 саат тургандан кийин офицериңди чакыр дедим. Офицер чакыргандан кийин офицери келди, анан кийин Жусуп Жээнбеков айттык, ал тирүү, көзү тирүү, мына сурасаңарда болот. Биз өткөргүлөчү, мен Кыргызстандын жогорку кеңеш депутатымын. Бул депутаттыкка талапкер. Биз Кыргызстандан өтүп кетели. Десек, ушу Кемпирабадта именно 4 көчөдө туруп алып туруп чек арачылары өткөзбөй коюшту. Анан кийин айттым, машинаны таштап коюп өзүңөр өтүп кете бергиле дейт. Анан 1,5 саат өткөндөн кийин мен айттым офицерге, эмнени каалайсыңар десем, ака дейт, 200 сом берип өтүп кете бериңиз дейт. Анан 200 сом бергенимден кийин, Кудай кечирсин, эми мажбур ошо бердик ошондо. Биз өткөрүп салды. Эртеси жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында мына архивде бар ушу сөздөрүм, сүйлөгөндөрүм. Мен айттым, урматтуу төрага, урматтуу коллегаларым, урматтуу биздин өкмөт мүчөлөрү, мен кече Жалал-Абадтан Ошко өтөйүн десем, мени Өзбекстан территориясында, ма Кемпирабад суу сактагыч жанында токтотту чек арачылар, өткөзбөй койду. 200 сом долашып, тоношуп, анан кийин өткөрдү десем, ошондо Раматтылык Доромек Садырбаев туруп алып туруп, микрофонго чыгып айтты, ай Турсунбай дейт, сен дейт ставканы көтөрүп салыпсың. Биз 100 сом берип өтчү элек дейт Жалал-Абадтын депутаттары Ошко дейт. Сен болсо 200 сом берип экесе көтөрүп берипсиң, эми биз кыйнап койдуң деп туруп, тамашага салып күлүп беришти депутаттар. Бирок бул архивде, документтерде калган. Эмне үчүн муну айтып атам мен? Ошол мезгилде ушу Кемпирабад суу сактагыч маселесин мен көтөрүп атканымда, ошондо азыркы оппозициямын дегендер, же МПОлор, же мына азыр фракциянын депутат лидерлери, мүчөлөрү бийликке өзүнүн карама каршыманды койгондор. Бири да мени колдогон жок. Болсо өздөрү ошол жерде туулуп өскөндөр. Мен болсо ошо шайлоочулук наказын аткарып көтөрсөм, эми чындыгы үчүн
Meni uşu sakınga çıkarışıp atat. Anan keyin janagı kırgız makalda bolup atat da ыйлаган көз жаман, сүйлөгөн оз жаман деп туруп. Ошол мезгилде эч кимиси көтөрбөй, жалгыз маселени көтөрүп, Турдаган Усубалиев менен ачышканы бардым. Анан маселени трибунада көтөрүп туруп, парламентте Өзбекстанга жаман көрүндүм. Керек болсо жана Өзбекстанды ошол мезгилде президенти Ислам Каримов жолда бууп салчу эле, газды өчүрүп салчу эле. Ошого биз мындай депутаттар мыйзам чыгарган элек ошондо. Мыйзам долбоорун жазган элек. Су да товар, эгер Өзбекстан жол жаап атса, газ бербесе, биз суну сатабыз деп. Ошондон Аскаркаев чуркап келген. Ой, урматтуу депутаттар, согушуп кетебиз Өзбекстан менен. Сени мага тапшыргыла, мен өзүм ислам одаган иш менен сүйлөшөм деп, мыйзам чыгаруу жыйынга чуркап келген. Ошондо биз мээлде президентте сүйлөшсүн деп, мыйзамыбызды кайра алып чыккан жокпуз. Болсо биз ушул суда товар деп туруп мыйзам жазган элек. Бул эмне үчүн айтып атам? Кемпират суу сакташ ошол мезгилде чече албай, ага чейин да чече албай. Биз ушу мажбур ушундай кадамдарга барган элек. Акыры ака өзү чечем деп, кийин ал да чече албады. Мына эми дагы бир маселе боюнча пикиримди айтайын. Азыр өзүн оппозиция дегендер, бирок оппозиция эмес, бул жеке тааныштары бар. Өздөрүнү жеке душмандын көрсөткөндөр бүгүнкү күнү айтып атат, атайын деп 75 жылдагы Кыргызстандын токтомуну ишке айтышпай атат деп туруп. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Кыргызстан чыгарган токтом бул Кыргызстандын ичинде гана иштейт. Бирок ага да Өзбекстан жооп берип тур, макул эмеспиз деп. Бул жанагындай да мисал келтирсек, мына Акаев качып кеткенде биз Россияга кайрылдык. Атайын токтом менен, атайын башкы прокуратура, биздин бийлик кайрылды. Бизге бергиле, биз кылмыш ишти ачканбыз деп туруп. Россия токтоп койду го. Же кийинки президент качканда Белоруссияга токтом жөнөттүк эле. Бул ички документ менен сырткы документтин айырмасы бар. Эгерде келишим негизинде уже Кемпирбат суу сактагычта жер берилип кетсе, ал поезд кетип калган болот. Анда Москва бар эле. Көбү аз айтып атат, ошо 75 жыл документ кылып. Ушул жалгыз документ ал эмес. Ошо мезгилде Кыргызстандын жетекчилиги чыккынчылык кылбаганда, ошондо алар Москвага барып туруп айтыш керек эле. Мына Өзбек СССРдин жетекчилиги шарттарды аткарып айтат, убадаларды туруп айтат. Эми ушу силер киришип туруп, бизге кайра жерди кайтарып берили деп айтыш керек эле. Болбосо булар эл үчүн эле көрсөтмө үчүн эле ички токтом кабыл алып коюп туруп, биз макул эмеспиз деп 10 жылдан кийин деп. Өзбекстанга де факто өтүп кетти да жерлер. Өзбекстан курулушту баштады. Өзбекстан суу сактагычты дамбалар, плотиналарды кийин куруп алды. Ошол нерсе кантип де факт нерсени аласың? Мен ушул жерде азыр айткым келет, бул сөздү айткан жок элем. Эмне үчүн азыр эң көп кыйкырып аткандар өздөрү ушул кыргыз элине чыккынчылык кылгандар. Мына ушу карасаңар азыр ушу маселе боюнча тополоң кылып аткандарды. Бар эле бейөкмөт уюмдардын, МПОлордун мүчөлөрү, же болсо батыштан каржыланган саясатчылар, же болсо Орусиядан каржыланган саясатчылар, фракциялар, аны баарыбыз билип турабыз. Мен таң калганым, азыр Орусия менен батыш каржылаган саясатчылар менен бейөкмөт уюмдар бирип кеткени. Булар эч качан бирикпейт. Ма Украинага карап көргүлө. Украинада азыр ачык согушуп атат. Бул Орусия тарап, бул батыш тарап деп. Кыргызстанда болсо бирип кетип атат. Булардын максаты азыр эптеле бийликти кулатуу. Ошондо эки тарап азыр бирип алып туруп, жалпы мында бир күч менен жок кылабыз деп бийликти. Мен ушул жерде айткым келет. Эгерде ушул маселе боюнча алар ушундай эле күйүксө, эмчинде Кемпирбат Кыргызстандык болсо, ушу Кемпирбаттын жанына барып митинг кылышпайт. Биринчиден. Өзбек аскери турган жерден өтө алышпайт, коркушат. Экинчиден болсо, эл жок жерде же Бишкекте митинг кылышат. Бул элди көтөрүү үчүн, чагымчылык кылуу үчүн. Мындан тышкары, ошондо эмне үчүн ушу 30 жылдан бери алар ушу 30 эмес, азыр 52 жылдан бери көтөрүшкөн ушу маселени көтөрүшкөн жок. 50 жылдан ашып кетиптир. Эмне үчүн Кемпирбат Өзбекстанга өтүп кетип ушуну көтөрүшкөн жок? Эмне үчүн 95, 96, 97 жылы мени колдошкон жок? Эмне үчүн эми көтөрүшүп атат булар? Жана мен айтып кеткендей, анткени булар өздөрүнүн кылмыш ишин жапкысы келип атат. Буларды баары билет. Бири үзөң кушту берип салган, бири Харкараны берип салган, бири Тажикстанга берип салган, Аксай жактан 275 метрде. Ошолорду баары билишет элдер. Саткын десе эми жана кыргыздын макалындай өзү уру болсо, ушу башка бирөө күнөөнү түртүш үчүн эң көп ошо кыйкырат да, эң катуу ошо кыйкырат, уруну карма деп туруп. Орусда да бар бул макал. Өзү урун кылып туруп, эми башка бирөөгө оодарыш үчүн кыйкырат, уруну карма деп. Ошондон бул жерде ушундай маселе болуп атат. Өздөрүнүн кылмышын жашырыш үчүн азыр бийликти, жаңы бийликти булар күнөөлөгөн аракет кылышып атат. Мен булар адвокат эмесмин. Мен мына Кудай турат
мен ушу кемпировод боюнча, сактагыч боюнча сүйлөгөндө да булар менен кеңешкен жокмун. Өзүм как билген адам катары, депутат катары сүйлөдүм. Азыр да алар менен сүйлөшкөн жокмун. Ошон үчүн мен айтып атам азыр, максаты буларды билип турат. Мен саясатчы катарында, серепчи катарында, дипломат катарында ушу билип турам мен. Булар азыр өздөрүнүн күнөөнү алып салуу үчүн башка бирөөнү чыккынчы саткын кылгысы келип атат бул жерде. Мына айырмасын карап тургула эми. Үзөң кушта эч ким жашабайт эле. Бирок ага биз каршы турдук эле баары бериш керек эмес деп туруп, Паркрада да только жайлоо мезгилинде Казакстан колдончу эле аны берип салган биз каршы турганбыз. А бирок бул жерде де-факто Кемпировод суактагычты совет бийлиги өткөрүп салган. 65-жыл өткөрүп салып, 75-жыл ички документти кабыл алыштырып, ал документке уруп койгон жок Өзбекстан. Бул Москвадан чыгартыш керек эле. Ошондо Кыргыз ССРдин жетекчилиги Москвада ССРде өкмөтү КПССке кайрылыш керек эле. Силер эң негизи силер бийликсиңер. Мына күчкө салып, мына Өзбекстанды аткаткыла. Болбосо биз жерди кайра өзгө алабыз деп эмне үчүн токтом чыгартышкан жок. Вот маселе ушундай жатат. Ошондуктан бул жерде убакыты кетип калды, анан бул де-факто да өтүп кеткен Өзбекстанга. Мына дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына азыр Ош Бишкек трассасында биз Бишкекке жөнөп атканда же Бишкектен Ошко келип атканда эмне үчүн Кемпироводду айланып өтөбүз? Анткени де-факто Кыргызстандын бүт президенттери мойын алышкан, ооба бул жер Өзбекстандыкы болуп кеткен деп. Ошон үчүн Өзбекстанга кире албай, президент да кире албай койгон, спикер да кире албай койгон. Жана мен мисал келтирдим, биз да кире албай койдук депутаттар. Ошондуктан айлантырып жолду алып өтүшкөн. Карасуу өзгөндөн Жалал-Абадка. Амурда болсо түзүлөт элек 35 мүнөттүк жол эле. Ошондуктан бул маселени караганда уже де-факто Кыргызстандын президенттерди мойнуна алган эле. Эми де-юре менен де-фактонун айырмасын билбегендер атайын чагымчылык кылып атат. Ошон үчүн мен айтат элем, биринчи юридикалык жактан сабаттуу боло эле. Де-юре деген түшүнүк өзүнчө, де-факто деген өзүнчө. Бүгүнкү күнү эгерде ушул маселени кайра көтөрөбүз, Өзбекстанга мораторий киргизебиз десеңер, анда экинчи тараптан сөз макулдуу керек. Анан кийин кепилдик берет. Азмирзиёев, Шавкаттын ордуна эртең Ислам Кариев деп президент келип калат деп, келип калбаш мүмкүн деп туруп, ким азыр кепилдик берет? Эртең башка президент келип калышы мүмкүн Өзбекстанга. Ошондо бул жерде эки тарап сүйлөшүп аткандан кийин, Чубак-ажы эми саясатчы эмес ал. Раматылык күчтүү, окумуштуу алым, шейх болгон. Ошо сөздү эстегилечи. Шейх да чакырып кеткен. Коңшу менен чек ара маселени чечип алайлы. Болбосо чырчадык чыга берет деп туруп. Видеосу ачык интернетте турат. Бизге эгер саясатчыларга ишенбесеңер, ошондуктан дипломатияны, саясатты атайын мындай бурмалап, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын коюп туруп бийликке умтулгандардын айырмасын билип койгула. Бүгүнкү күнү чамчылыкка баш бербегиле. Бүгүнкү күнү келишим негизинде чечилип атат. Ошон үчүн келишим негизинде артык нерсени эки тараптын комиссиясы иштейт. Мына бүгүнкү күнү Өзбекстандын өкмөттүн башчысы Абдулла Арипов сүйлөгөнү интернетке чыкты. Facebook'ta çıktı, жазуу түрүндө да чыкты, которгонусу менен берилди, өзбек тилин түшүнбөгөндөр. Эми өзбек тилди мен жакшы билем, ошондуктан бүгүнкү күнү аны угуп туруп, анын сөздөрүнөн мына силерге жеткизген аракет кылайын. Алар айтып атат, ооба, биз дейт Кемпировод суактагычтын жерин алганбыз совет мезгилинде. Бирок дейт, биз Кыргызстанга убада берген каналды кура албадык дейт. Сол жегимден өтө турган каналды, ушу Кадамжайдын Бүргүндү массивечини алып бара албадык каналды дейт. Ошон үчүн Кыргызстан дейт, бул жерде кыйынчылык көрдү дейт. Ошон үчүн компенсация бергенбиз даярбыз дейт. Ошо кылбаган иштери үчүн дейт, биз мойнубузга алып атабыз дейт, кыла албадыганы дейт. Компенсация катарында дейт. Ушул маселени чек араны демаркация, делимитацияны бүтүрүш үчүн биз ошо жерлерди берип атабыз деп туруп, алар канча миң гектар кайсы жерден бергендерин бүт баарыны мына Өзбекстан парламентине айтып берди. Ага чейин Bizde unçukpa turuşumuz gerekli, bирок bizde demokratiya күчтүүрөөк экен, президент да барып, өзгөндө чогулуш кылып элге жеткизди. Мына кийин көрөсүңөр деп туруп, биз утуп атабыз буякта деп. Ташиев да Камчыбек барып алып туруп, канча жолу түшүндүрдү, ошо Кемпироводдун элге чейин түшүндүрдү буякта. А Өзбекстан болсо эми только депутаттар үчүн айтып атат. Алар эч качан эл менен жолугуп айткан жок. Мына силерге мына айтып берели деп туруп. Эми ушул элге айтып бергенден кийин, мына эми расмий түрдө Кыргызстандын жогорку кеңешинде маселе чыгып атат. Анан бул жерде жана 75 жылда токтом көтөрүп алган, мен жана айтып кеттим, дам жыл айтып коеюн. Ол ички Кыргызстандын токтому, өкмөт токтому. Ошондо кыйын болсо совет жетекчилиги Москвадан токтом чыгарып алыш керек. Кыргыз ССРдин жетекчилиги андай кыла алышпады. Анткени жана Усмалиев Тудахов мага айткандай, Шараф Рашидовдон коркушту. Анткени ал кандидат член политбюро эле, бийлиги жогораак турат эле деп туруп. Экинчиден болсо, ошол азыркы күнү ошол документтер, совет мезгилинде документ көтөрүп аткан биздин
оппозиция менен депутаттар. Эмче ушу 30 жылдан бери көтөргөн жок. Мына Кыргызстан көз карандысы болгон 30 жыл болду. Эмче учурда мени колдогон жок. Мына болсо ошо эски документти көтөрүп атат. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Де факто деврин айырмасын билиш керек. Совет мезгилинде уже биздин жетекчилер берип салган. Мына Өзбекстандын жетекчилиги түшүндүрүп атат. Биз Совет мезгилинде берген убада туруп атык, ошон үчүн компенсация катары ушу жерлерди берип атабыз дейт. Бирок ошонун ордуна мына сууну алып атабыз дейт. Суунун астындагы 4950 гектарга жакын жерди мына алып атабыз дейт. Анын ордуна ушунча 1000 көбүрөөк, 3 эсе көбүрөөк берип атабыз дейт. Кыргызстандын бийлиги да ушуну түшүндүрөт. Мораторий сураш бул жерде. Дагы бир жолу айтып кетейин. Бул маселе эки тараптуу маселе. Эгер Кыргызстан мораторий сурайм десе, анда Өзбекстан да айтат, силер менен сүйлөшпөйбүз деп туруп. Дагы бир жолу буну айткым келбей атат эле, өзүм үйдө кайрылымда айткан сөздү айтып кетейин. Бүгүнкү күнү урматтуу мекендештерим, эң чоң көйгөй кайсы чегара болуп атат? Кыргызстан менен Тажикстандыкы. Туурабы? Кемпирабадты де факто эч Кыргызстан 1 саат башкарган жок. Ошону атайын көтөрүп атат. Ошондо кыйын болсо Тажикстан менен чегараны көтөрүшпөйбү? Бизде эң чоң көйгөй бүгүн Тажикстан менен чегара болуп атат. Мен дипломат катарында, ошол эле саясатчы катарында, ошол эле мезгилде өз устазыбыз Шейх Чубагажын сөзүн эске алып туруп, насаатын эске алып туруп, айттым мен Өзбекстан менен чегараны чечип алайлы, анан бүт күчтү Тажикстан менен чегарага таштайлы, Тажикстан менен чегараны биз өзүбүзгө пайдалуу чечип алайлы. Бүгүнкү күнү болсо Өзбекстан менен да чегара чечилбесе, эртең Тажикстан арайы, даже мусулмандын майрамдары күнү бизге кол салып атат. Тажикстан менен да мындай чече албай отурсак, анда биз эки тарапка мындай күчүбүз жетпей калат. Буну эми айтпайын десем айтып атасыңар, муну оппозиция менен дегендер. Но Кыргызстандын мекенчили болсок, биз анда негизги ушу маселени чечип алайлы. Ал үчүн биринчи кезекте биз Өзбекстан менен чегара чечип алып туруп, анан Тажикстан менен чегараны чечип алышыбыз керек. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов кайсы жерлер Кыргызстанга берилип атат, эмне үчүн көп берилип атканын түшүндүргөндөн кийин, ал дагы бир жерге кошуп кетти. Ушу Кемпирабад сактагычынын жанында жайгашкан, жашап аткан 130дон ашык үй бүлөнү биз көчүрөбүз дейт. Көчүргөндө миллион сомдор көчүрөт экен аны. Бирок мойнубузга биз алып атабыз, көчүрөбүз дейт. Жана бизкилер шек санап атпайбы? Ушу бара-бара Өзбекстан, Кыргызстан территориясына жылып кетет деп, үйлөрдү куруш баштайт деп. Тескерисинче Өзбекстан ушу жашап аткандарды көчүрөм деп атат, эч ким жашабайт аякта деп атат. Бул дагы бир маселе. Анан дагы бир маселе, мына Атамбаев мезгилин эстегилечи. Атамбаев тарынып эмне үчүн Өзбекстанга барып койду? Ислам Кариповдун баардык учашканы барган, учашпай койду саммитке. Уңгартоого Өзбекстан аскерин киргизип салган, талаш-тартыш жерде. Уңгартоодо биз жака чечилди. Элдер сүйүнүп атат аякта. Аны көргөнсүңөр өзүңөр, элден сүйүнгөнүнө. Мына Арабанга өткөндөр өзүңөр билесиңер. Же өтпөгөндө болсо эми өтүп көргүлөчү, чегара жылгандарды көрөсүңөр. Мен Арабанга дайым өткөндө таң калчу элем. Жолго чектешлем темир зым. Темир тикенек өткөн. Эмне десе Өзбекстан бул жерде өздүк деп эсептеп алган деп туруп. Мына ошол жерде эми Кыргызстан кайтып келип атат. Мындай жерде Алабукада да, Аксыда бүт бар жок карап көрсөк болот. Эми ушундай маселе чечилип аткандан кийин Кудай буйруса, жана өзгөндө эл менен президентибиз жолукканда айткан эле, кийин угасыңар, кийин рахмат айтасыңар деп туруп. Мен ойлойм ушу Кыргызстандын өкмөтү, Кыргызстандын президенти Жогорку Кеңеште ушу маселе боюнча ачык сүйлөгөндөн кийин баары ынанып каласыңар деп туруп. Анткени бул чегара маселени кылдаттык менен, ушундай сабырлык менен чечпесек, анда чегара маселеси боюнча Тажикстан менен сөз согуш чыгып кетет. Ага жеткирбешибиз керек. Кудай шүкүр, бүгүнкү күнү эки өлкөнүн президенти, эки өлкөнүн өкмөтү тынчтык жол менен чегара маселени чечип атат. Өзү бул чегара чечүү маселеси өтө эле татаал маселе. Бүгүнкү күнү дүйнө боюнча карап турабыз, өтө эле чечилбеген маселелер көп. Сөз согуш чыгып атат. Бизди ушу элибизди согуштан Алла Таала алыс кылсын, сактасын бизди. Ушу тынчтык жол менен чечели. Мына камалгандар боюнча эле дагы бир пикиримди айтып кетейин. Кимдер камалды? Ага чейин аларды кимдер билчилиңер силер? Мына 5-чакырылышта Жогорку Кеңеште чет өлкөлүк агенттер деп, тыңчылар деп туруп мыйзамды өзүм жазганмын. Ошо мезгилде ушу бүгүн камалгандардын чет өлкөдөн канча акча алып атканын баарын билем мен. Азыр мен угуп калдым, Жогорку Кеңеште ушундай мыйзамды даярдап атыптыр. Ушу бүгүнкү күнү ушу депутаттарды ушу фактыларды ачык жарыялайт. Анткени алар эгерде буйрук болсо чет өлкөдөн эч качан митингге чыкпайт. Эч качан бийликке каршы чыкпайт. Булар акча алып туруп, жана ошон үчүн жана артисттерге окшоп, кулап туруп, алар милициялар камап атса, өздөрүн бейбечара кылып туруп, анткени ушу сүрөттөр кеткенден кийин мына мен
политический узникмін. Мына да маған грант бергіле, да мені ұйым қолдап бергіле, мені қолдап бергіле деген үшін бұл отчеттер үшін керек. Шөн бүгін күн қарап көрсеңер, ошоле мен жазып атқан, ошо 5 чакырышта мыйзам азыркы депутаттар сунуштап аткан чет өлкөлүк агенттерге туура келген биздин жарандар ошолор ушундай аракет кылып атат. Анткени дам жолу айтып кетейин. Таң калыштуу. Дүйнө боюнча Орусия менен Батыш бөлөк-бөлөк бири-бирине согушуп атат, Кыргызстан биригип алып атат. Эки жактан каржылангандар. Буну силерде мага ойлонсун деп ушу фактыларды айтып атам. Анан дагы бир бул жерде нерсе ошол саясатчыларды карап көрсөңөр. Kimde zakasını atkarıp atat? Kim alardı kolda atat? Şaylı uçurunda, giyinki uçurlarda kim kolda atat alardı? Şu yerde sadece çok tavasar. Bu çet ülkeden karşılanıp atıp duruyor. Bugün günü ben şu görgön yok mu? Karşılığısız buna. Ben özüm Kırgızstan için çıktım da kamalandım ben görgön yok mu? Bari tigil cebul ülkenin zakasını atkarganlar. O şunun için ben tangalbayım. Allah ne için mitingge çıkıp atat? Ne için şunday özlerinin manday uznikte jariyalap atat? Bunun артында барында üçüncü күч турат. Üçüncü күч мен айтып кеткендей, азыр эки дүйнөдө согушат, эки тарап согушуп аткан Кыргызстанда жалпы бир позиция келип алгандары, бул максаты бир эле Кыргызстанда бийликти кулатуу. Ошондо мен ачык пикирди айтып коеюн. G1 фракциянын лидерлери айтып атат, мораторий жарыялайлы, биз 2 айдан окуйлу деп туруп документтерди. Туугандар, бизде Кыргызстанда өзү көп нерсе ачыкка чыгып кетип атат. Kırgızstan özüne ziyan gelip кетип şu негизинде. Bizde ötele demokratiya bolup mına деп faktlarda malumat berip salatабыз, аны мына Тажикстан колдонгондой башка күчтөрдө колдонуп атат бүгүнкү күнү. Ошондо мен айткым келет эле. Ушундай эле силерге документ түшүнүксүз болсо, силер ушу өкмөт мүчөлөрүнүн сураңгыла, силерде атайын укуңар бар. Совершенно секретно деген гриф. Öteli çoğu memleket sır деген документтеримен таанышуу, кол коюп туруп, келип таанышып чыккыла ушу документ менен. Анан жогорку кеңеш келип дош бергиле. Бүгүнкү күнү болсо ошо документтерди бизге берип берипсиңер деген мен билип турам. Бизде популизм өтө эле күчтүү. Силер колуңар ошо документти силер сразу журналисттерге полора берип саласыңар. Ал ошо боюнча кетет. Үчүнчү өлкөлөргө биздин бир доско кетсе mayli, душмандарга кетип калат. Ошондо силердин укуңар бар. Ошондой совершенно секретный гриф документтеримен таанышуу. Барып туруп ушу өкмөткө барып туруп келе мен ушу документ менен таанышып алайын деп туруп, ушу чек ара боюнча, кемпирабад боюнча кол коюп туруп таанышып чыккыла. Анан кийин ушу түзүлгөн пикиргериме келип добуш бергиле. Бирок мен колума берди ушу документтерди дегениңер, бул азыр атайм ойлоп атам, бул Кыргызстанга зыян алып келиши мүмкүн.